Alma. Биздин ой терскендин талаасы ушул. Буудай бышпайт. Илгери бышчу экен. Илгери коондарыбыздан бери бышчу экен деп айта беришчү. Илгери бир киши азыркы ысык көл турган жерди көргөзүп, илгери бул жерде көл жок эле, качан көл болуп калган дегенди мен кийин тарыхый китептерден окудум. Ошондуктан илгери дегени качан, кайсыл доордо болгонун болжош кыйын. Мен болсо атаң көрай, ошо кезде төрөлсөм эмне, алмасынан аябай жейт элем дей берчүмүн. Анткени биздин ат башта алма деген такыр жок болчу. Эне чоңойсом сөзсүз алмасы бар ысык көлдөн айылдам десем, энем мени ого өтерди элбектетип, алма жеген кыздар аябай сулуу болот деп койчу. Мен дүйнөдө ысык көлдөн башка жерде алма өспөйт деп ойлочумун. Алма көрсөм чаң чуңуна карабай жейрилем. Кийин Зейнеге үйлөнгөнүмдө силер жакта алма өсөбү деп сурагам. Өсөт дегенден кийин ичимден рас болбоду, иши кылып алма өскөн жерден аял алдым. Кудайды алдаган жокмун деп тынчыгам. Бир жолу айылдан келген тууганыбыз 3 жашар кызым мага калтырып, Ош базарын аралап кетти. Эки орус кемпир эле айылдан жыктап жанымдан кетпейт. Бир аз узай түшүп эле ээрчишип кайра келет. Дегенде бирдемелердин унутуп салып эстей албай аткан эмелер го деп ойлогом. Көрсө алар арчанын бүрүн оттогон бээнин кыпкысыл кымызын ичип, таптаса жайлоодо өскөн 3 жашар кыздын кыпкысыл болуп кантап турган эки бетине кызыгып, бул чын эле өзүнүн бетиби же боекпу? Колубуз менен бир кармап көрсөк болор бекен деп кайта келип, бирок айта албай аткан экен. Бир маалда чыдай албай кетип, "Можно потрогать руками" деп жиберишти. "Можно" дедим. Орус кемпирлердин бири, андан кийин экинчиси, дегенде жарылып кете турган буюмду көрүп аткансып, кыздын майда тамырлары тарам болуп тамылжып турган бетине сөөктөй куп-куу болгон сөөмөйлөрүн өтө эле секин, этият тийгизип, анан кайта басып көрүп, сыйпап көрүп, боек эмес экенине, өзүнүн бет экенине көстөрүшөткөн соң аябай таң калып, аябай сонуркап, "О боже, какая прелесть" деп баштарын чайкап, кобураган бойдон кетип баратканы эсимде. Түштө базардан келгенден кийин туугандарымдын ошол кызы үйдүн алдында шаардын сары чачтуу, куп-куу болгон кызы менен ойноп жатып уруша кетти. Орус" деди эки бети кыпкысыл болгон айылдык кыз. Коңшумдун кызы орус дегенге арданып кетти окшойт. "Мен алмалар менен ойнобойм" деп таарынып басып кетти. Мен алмадай бала кезимди эстедим. Баса ошондогу мандалактай татына бети менен өмүрү жайлоо көрбөгөн орус кемпирлерин таң калтырган ошол кыз азыр Бишкектин Кызыл Аскеринде башка бир орус кемпирдин квартиринде жашайт. Азыр баягы алмадай беттин күн тамган нурунун бири да жок. Кыш-кыштай тесиктин түтүнүн жута берип, куп-куу болгон кызы уултурып, жума сайын састумолуп жыгылган балдарынын бирин жетелеп, бирин көтөрүп алып доктурдан чыкпай, куп-куу болгон турмушуна будаланып, үй күчкө айланып бала басты болуп олтуруп калды. Мына бул асфальт жолдун эки жээгин бербей, токой болуп өсүп турган теректердин мастергесинде атам тиктиргенин энем ыраматылык аркы терк өткөн сайын эсиме тынбай салып турар эле. Агесте айылгычтактарга ат башынын биз жак өйүсүнөн автобус деген каттачу эмес. Кийин ошол Бишкек Торгарт жолу аркылуу пограничник айылына автобус менен баратканыбызда, Деунун кире беришиндеги теректердин тушуна келгенде энем күбүрөнүп, ичинен Куран окуп, бетине колдорун жайып, мен да бата кылып өтчүмүн. "Атама Куран окудуң бене" десем, "Атаң менен арбактарга, анан Ыстакен менен Борошул катап Куран окудум балам" деп койчу. Буларды мен биздин туугандырго деп ойлоп сурачу деле эмесмин. Көрсө Ыстакеси Сталин, Борошулу Борошилов экен. Бир кезде боор токтоп жатып алып 10-чы чырактын жарыгында сабак жазган. Башымдын көлөкөсү дубал менен бир болуп шыптын жарымын ээлеп, мен Манастын башы мындан да чоң болсо керек деп Манастын сүрөтүн тарткан үй, Токонбаевдин күүнүн сырын, Баялиновдун Курман жылгасы менен Жантөшевдин Каныбегин окуп берип, энем экөөбүз кожурашып куурма чай ичкен үй, деги эле ошол энем экөөбүз жашаган үйлөрдүн баары бизге ылым санаган адамдардын жетим кемпир менен жетим бала башбаанек кыла турсун деп кийирип койгон башка бирөөлөрдүн үй экенин ойлогондо ичим туз куйгандай ачышып, өзүбүздүн үйүбүз жоктугуна арданчумун. Арданган менен агесте энем экөөбүздүн үй чүргөп алганга кудуретибиз кайдан жетмек эле. Ошентип үйү жок чоңойдум. Атамдан ал тиктирген теректер анан мен гана калдым. Менден эмне кылар экен?
Ат башы дайрасындагы көпүрөнүн эскиси бузулуп жаңысына алмашты. Аны менен муун да алмашты. Атабыздын аталары курган көпүрө 50-жылдарга чейин жашап, андан кийинки көпүрөнү ата мекендик улуу согуштан өлбөй кайтып келген дүйшөлөр салды. Атам ошондо 31 жаштагы жигит экен. Анан алардын көпүрөсү да эскирип, жыртылып, көтөрүшүгүн көтөрүп бүтүп, 90-жылдары жаңысына жол бошотту. Ошентип ар бир муун өз көпүрөсүн салып жүрүп олтурарын. Ар бир муун Бишкек Торугарт жолундагы жүк тарткан машиналарга окшоп, күн түн дебей өз көпүрөсү менен өмүрдөн өтүп жүрүп олтурарын ойлодум. Энем сенден улуусун Мостубек деп орустар койгон. Ошол Мосту менен сенден кийинки Шаршембе көкө ажалга жетпегилер ажалга жетелекле жайрап калышпадыбы? Жок дегенде экөөнүн бири тирүү болгондо сага аркы бел болбойт беле? Эми Кудай кылса кубарыңдын чокусу барбы балам? Таалайыңа жазганды көрөрсүң. Айлабыз канча, андан көрө өмүрүңдү дилейли дечи. Мен 7 айымда ара төрөлүпмүн. Кудай бул үй бүлөнүн алтысан аман, дени карды сопсо туулган эки эркек баласынын бирин ымыркайында, бирин 8 айында алып кетип, араңжан төрөлгөн мени калтырганы тагдырдын жөн тамашасы болбосо керек. Балким бул үй бүлөнүн укум тукуму бир кезде Кудайга күнөө кылып, кимдир бирөөнүн каргышына калып, ошол күнөөсүнөн убагында арылып ала албай, улам кийинкилерине оошуп олтуруп, акыры биске да жетип, анан атам менен бир туугандарымды алып кетип, качан болсо жараткандын көз алдында жүргөн пенделердин бири болгондуктан, курган энемди мени менен жалгыз калтырып сынаган чыгар. Каргыш деген адамдын 7 муунуна чейин жетип токтойт деп айтышат эмеспи? Энем кайсыл бир күндөр жууркан төшөнчү жыйылган тактанын алдынан жаман сандыгын сууруп чыгып, атамдын, Ормакемдин аскерден түшкөн сүрөттөрүн бир сыйрадан көрүп, каттарын бир сыйрадан окутуп угуп, анан бүктөөсүнөн жаспай, өтө эле этият бүктөп, оозуна, маңдайына тийгизип алып кайра катаар эле. Кийин үйдөн үйгө көчкөндө жоголдубу? Же эмне болду билбейм, ошол сүрөттөрдү да, каттарды да, энемди да жоготуп, акырында ушаланган кагаздай уйпаланып, өр турган жалбырактай тыбырап кала бердим. Бирок көзүмдө калган бир сүрөт бар. Сүрөттөгү китил кийген, көрпө тебетейчен кара мурут атам. Жанындагы ак жоолугун астына байланган алма жүз келин апам. Экөөнүн ортосундагы атасы ултарып берген өтүктү коңултак кийип олтурган, көйнөгүмөн бөлөк эчтемкем жок 2,5 жаштагы бала мен. Азыр менде ушулардын элесинен башка эч нерсе калган жок. Мен кетери менен албай куштарымдын да бул жарык дүйнөдө элеси калбайт. Алардын элесин неберелерине калтыра албай кетип баратканымды Кудай кечирер бекен. Бардык эле балдарга окшоп мен дагы атам жөнүндө жакшы сөздөрдү көбүрөөк уксам дечүмүн. О дүйшө мурунданган садага кетейин дешчү. Атаң чарчы бойлуу, сак окшош жакшы азамат эле дешчү. Атаң мурутчан, узун бойлуу, сөөк сактуу жигит эле. Сен атаң окшобой иттин уйгагындай жапырайып, апаң Нурбүбүгө окшоп калыпсың дешчү. Мен биздин көчөдөгү улуу кишилердин оосунан ушул 3 гана сөз тукчумун. Атамдын да, апамдын да кандай кишилер экендиги мага таптакыр белгисиз болгондугуна карабастан, мен бардык эле эркек балдар сыяктуу атам окшош болгум келе берчү. Айылдын жакшы чыккан балдар кыздары тууралуу сөз болсо эле, анын атасы мыкты эмеспи деп айтышчу. Ушул бир сөз тынчымды аябай алчу. Мен да атасы мыктылардай мыкты болгум келип, мыкты болсом өлгөн атам да мыкты боло тургансып, уктарда жатып алып чабалактап ичимден канткенде мыкты болом деп күйүп жанаар элем. Сен апаң Нурбүбүгө окшоп калыпсың деген сөз мага абдан оор тийип, шагымды сындырып, кадимкидей ардантып, кемсинтип жиберчү. Ушул сөздү укканда күйүп келаткан отко суу төгүп ийгендей быкшып, демим сууп, ындыным өчө түшчү. Анын үстүнө мен эң жакын адамдарымдын оосунан Нурбүбү кара жерге кирсин, ал сени тууп салып таштап кеткен деген сөздү көбүрөөк уга берип, уккандарыма ишене берип, апам окшомок турсун көргүм келбей, ага болгон көкүрөктөгү жек көрүүм өзүнөн өзү эле күчөп алган кез эле. 18 жашынан согушка кетип, андан келип көз өткөнгө дейре Деуда иштеп, көбүнчө тууган уругунан чет жакта жүргөн дүйшөнүн ким экенин агесте айылдагылар деле жакшы билбесе керек. Өтүктү мыктуултарып, жыгач устачылык кылган менен өз турмушун ойлогондун ордуна кайын журтунун тамын салып жүрө берип, өзүнө там салып алганга чолосу тийбегенин кийин энем экөөбүз ээрчишип алып, көрүнгөндүн тамында көчүп жүргөн кезде угуп, ушундай кантип ата болсун деп арданып, ызалангам. Бир күнү Казыбек айылында жашаган Оторбаев Табыш аке,
Biz anda diýuda turçubuz. Düýşakenin karandаш менен taktayga, kede kagazga birdemelerdi çiýmelej alyp jürgenini görgem. Bir jol at başydan biröwlörüň üýüne girip baratyp, kalgasyna birdemelerdi jaza salyp, janyndagy Nurbübeje kıtkılıktap gülüp kaldı. Alar girip ketkenden keyin emnege gülüştü boldu eken dep kızıgıp karasam ır eken. Anda bala kesim emne dep жазганын деле түшүнбөпмүн деп айтып берген эле. Алы Токонбаев, Алыкул Осмонов дегендер дүйнөдө теңдеши жок ийик кишилер болуп сезилгендиктен атам ыр жасып калгай эле деп ичимден канчалык тиленгеним менен анымды айныгыс кылып далилдей турган бир дагы динчек таба албай шагым жаман сынган. Апасын тартса керек, жеңем ырчы эмес беле деген айылдагылардын сөздөрүн атамдын бир тууган карындашы чөтежем укмак тургай жанына жакын жуутчу демес. Ансаң эле так секирип, Нурбүбү балайын ыр жасабы, байкем жасчу, байкем баш көтөрбөй эле китеп окуй берчү. Сен байкемди тартып ыр жасып калгансың деп күйүп бышып. Апама ыр жасканды ыраа көрбөй, атам ыр жаспаганда мен такыр ыр жаспай калмагыма аябай ишендиргиси келип, мен да чын эле Нурбүбү кантип ыр жассын? Баласын бакпай таштап кеткенде ыр жасмак беле, атам жасат да деп. Атамдын атын уккан сайын сүйүнүп, канат байлап шерденгеним менен кийин энемдин да, тукан эжемдин да атамды баарыбыздан жакшы билген, дос болуп жүрүп согушка чогуу кетип чогуу келген жестемдин доосунан атамдын ыр жасканын уга албай жан дүйнөм кыйрап жаман болгон. Ошентип 53-жылы күтүүсүз ооруп жыгылган атама доктурдан даба болбой, бир үй бүлөнүн алакандай асманы кулап түшүп, эмне кылар айласын таба албай, балык тиктетиш керек, балык тиктетсе кара сарык балыкка өтүп кетип айыгат дегенди угуп, ат башынын дайрасынан балык кармап келип, тирүүлөй балык тиктетип, анын да шыпасы тийбей, туйлап атып балык өлүп, балык окшоп туйлап атып атам өлүп. Энем дебуну биротоло таштап, үркөрдөй үй бүлөсү мени, чөтежемди, жесир калган апамды кайгы муңу менен арабага жүктүп алып, үйүстөгү кайыңды тоолорунун этегиндеги ойтерскен деген айылга, атамдын тууган уругуна биротоло көчүрүп кетет. Биз ошондо Абдырал атанын эски табына барып кириппиз. Күйөөсү дүйшөлгөндөн көп өтпөй эле көчкөндөн отун артат, өлгөндөн катын артат болуп, айылдагы катыны барынын да, катыны жогунун да ниети бузулуп, согуштан кайтпай калгандардын жесирлерине үйлөнө берип чапкенедей көп чыккан кишилердин баарынын апам Нурбүбүгө көзү түшө баштайт. Өлүмдүн ыйык ургап, өксүгү сууп калган кезде кеп сөз айттыргандар көбөйөт. Айласы кеткен энем өлөр дүйшө өлдү. Үй менен тирилсе кемгиче тирилтип алат элек. Мен Кудайдын башка салганын көрөрмүн. Анысы да көрүп келатам. Сен жашсың, ичээр сууң, көрөргүнүң али алдыда. Жанымда жүрүп кор болгонуңду көзүм менен көрүп кантип чыдайын балам. Эмне болсоң да өз төркүнүң менен бол. Бар аманатым баланы жакшы бак. Боюңдагыны аман эсен төрөп алсаң кийин өстөрү табышып алар. Өлбөсөм бир күнү барармын деп күйөөсүнөн 23 жашында жесир калган кара чечекей келинин бизден 3 айлары турган Казбек айылындагы төркүндөрүнө жеткирет. Ушентип менин балалыгым тайкилеримдин колуна өтөт. Бирок чоң энем мага жайгыш дебей каттап, өзүн да унуттурбай, мени да унутпай тынбай келип кетип жүрдү. Андагы пограничник азыркы Казбек айылы агесте Каракыштак жана Аккыштак деген өйүс-бүйүс эки айылдан турчу. Эски кишилер тамырлап алган Каракыштагынан көчкүлөрү келбей, жаштар эски кыштакты чанып жаңы кыштакка ооп, Аккыштак барган сайын жаңырып, там ташка толуп, мектеп, клуб, дүкөн ошо жака түшүп, Кытай калпак радиолор сайрап, бара-бара чет келтебиктин этегиндеги Каракыштак карайып, бозоруп, суюлуп, азайып олтуруп жок болуп кетти. Менде азыр ошол жок болгон Каракыштактын жем салгандан кийинки уй жалап кеткен жыга чакырдай тастайган бос жаңгыл кокту колотторунун гана элеси калды. Агестеги үйлөрдүн баары кыбыр эткендеринен бери алдагайдан көрүнүп, ачык, жайдак ээн жатаар эле. Алардын бири-биринен жашыра турган тырнактын агындай да эч нерсеси, артык баш дүнүйөлөрү жок болчу. Ач көстүк дегенди жомоктордон укчу элек. Баары бири-бирине
окшоп жупуну, баары бири-бирине окшоп күйүмдүү, боору кереле. Же ушинтип баарынын тагдыры, жашоо турмушу бирдей болгон кезде адамдарда бири-бирине күйүмдүү, бири-бирине боору кер болуп калабы, ким билсин. Азыркы үйлөр түрмөгө окшош. 4 тарабы курчалган короо, брондолгон дарбаза, киши бойлогус дубал, дубалдын жону менен ток кармап алып чуркап жүргөн тикенек зымдар, тышында өткөн кеткенди каттап турган көзү бар аппараттар, ичинде чынжырын чечип ийсе жарып жибергенден кайра тартпаган тай турпоктой иттер. Бүгүн ошол кездеги дубалы жок, дарбазасы жок, кайтарган кулпусу жок, бирок бири-бирине карамдуу, бири-бирине күйүмдүү, буурукер, ыймандуу карагыштактын элесин эңсеп, сагынып таппай келем. Биздин акчалуу жигиттер дал ушундай дубалы жок, эшиктерине кулпу салынбаган, бири-биринен жашыра турган эч нерсеси жок айыл салып, ал жерге жалаң бири-бирине күйүмдүү, боорукер, ыймандуу адамдарды алып барып жашашса, мен өмүр бою ошол жакта жашаш үчүн түнү менен көчүп кетер элем. Казыбек айылындагы мени анча билбегендер таятасынын атына катталып алган тура деп ойлошу да мүмкүн. Менин таятамдын аты да Дүйшө болсо, өз атамдын аты да Дүйшө. Улуу таякем Жуманын атасы Орозалы, эл үкү деп коюшчу экен. Кичүү таякем Жумаманбет менен Нурбүбүнүн атасы Дүйшө экөө бир тууган. Бул үй бүлөдөгү эки кемпир, Орозалынын жесири Батма таянем менен өз таятам Дүйшөнүн жесири Аяткан таянем бир үйдө жашады. Жалгыз жетим болгон менен эки таянем болду. Батма таянем ар бир кыбыр эткен кыймылы, ар бир аракети, жасаган иши менен жакшы киши кандай болоорун өзүнүн жүрүм туруму аркылуу далилдеп тургансыган. Басса турса эле жалынып жалбарына берген баласаак, балдарын жумшап коюп кайра алардан мурда өзү тура чуркаган. Алакандагы жаргылчактын ташына окшоп айланып тегерене берген элпек, жапакеч, чүкөдөй кемпир болсо, өз таянем Аяткан тетрисинче олбурлуу, тегирмендин ташына окшоп ордунан оңой менен козголбогон. Козголсо ополтоо козголгондой ой чуңкурду кошо козгогон. Баланы обужок эркелете бергенди сүйбөгөн, сүрдүү, өкүм, катаал, албеттүү кемпир катары эсимде калды. Эки кемпирдин мамилеси жатындаш, эже сиңдилердин мамилесинен да ынак эле. Кичүүсү улуусунун алдынан кыя өтпөй ийменип, качан болсо эжекелеп, бирин-бири тээк тутуп, бир көгөндүн бурчагын окшоп, бирин-бирине байланып турган түйүндү чечип алгандан чочулап, айын күнүн айлангансып Батмасы Аятканын айланып турса, Аятканы Батмасын айланып, жанында жарым күн жок болсо жалгызсырап, ансыз өзүн толук сезбей бөксө сезип, бүтүн сезбей жарты сезип, жанында жүргөндө колунан түшүрүп жиберип сындырып алчу аялуу буюмун аягандай аяп мамиле кылаар эле. Тамак алдына келгенде да Аяткан тайынем, «Ой, кое тургула, Батма апаңар келсин, чогуус диеди» деп бышкан тамакка кол салдырбай, бүтүндөй үй бүлөсүн батасы менен кармап турчу. Тайынем Аяткандын эркек балага караганда кыз балага мамилеси катаал болчу. Бир жолу узунуман түшүп жатса мени аттап кеткен секелек кызды тарт артка каракчы, эркекти аттабай жүр, туубай каласың деп бакырганы күнү бүгүнкүдөй кулагымда жаңырып турат. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин «Агындылар» аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.